Кутмандуу таңыздар менен урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, баарыңыздарга дагы бир жолу салам айтып, Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Баарыңыздарга кутман таң, жана бул таңда 2 саат бою мен Айпир Адамкулова кызмат кылмакчымын. Урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарды жакын келүүгө чакырып өтөйүн. Анткени бүгүнкү Кел чай ичели программасы дагы сонун башталганы турат. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана байдаамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ана эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу жакыныраак келиңиздер дейли. Бүгүнкү эфирибиз кызуу жүрүүдө. Азыркы учурда жогоруда сиздерге сөз бергендей эле коногубуз да келип калды. Ким болду экен деген суроо баарыңыздарга баягы суроолу боюнча турат болуш керек. Азыр тааныштырабыз. Ага чейин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсүн айта кетели. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана байдаамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ана эмесе биз болсо программабызды уланталы, барыңыздарды күттүрбөй келген коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, акыркы учурларда өзгөчө Instagramдан байкап атсаңыз керек, өзгөчө жаңы ыры клиби менен сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп атат десек болот. Алдыда ушул туурасында да кененирээк сөз кылабыз. Бүгүн бизде ырчы Назель. Кош келиңиз Кутман таңыңыз менен. Кутман таң, саламатсыздарбы? Кутман таң кыргыз элим. Мен жакшы көргөн студиям, аябагандай сиздерди сагындым. Сагындыңызбы? Ооба. Кош келиңиз. Чакырып койгонуңуздарга чоң рахмат. Ошо бүгүнкү таңды сиздер менен чогуу бирге тосконума аябагандай кубанычтамын. Биз дагы аябай кубанычтабыз. Жалпы көрүүчүлөр келиңиздер. Назель айымды билсеңиздер керек, өзгөчө стиль менен, өзгөчө бир жаңы ачылыштар менен, дайыма жаңылыктар менен келип турат. Ошондуктан алдыда дагы кызуу маек болоруна биз ишендирип өтөлү. Дароо ошол клибиңиз жөнүндө баштайлы. Анда эң чоң жаңылыгыңыз болуп аткан Кызым деп аталат экен. Чыгарма жөнүндө айтып берсеңиз, кимдин ыры, анан баягы сиздин стилиңизден кичине бир аз башкачараак чыгарма болуп атат, жайырдалган дегендей келиңиз. Туура белгилей кеттиңиз. Чындап эле мен репертуарымда ушундай Кызым аттуу алгачкы чыгармам. Буга чейин аябагандай көптөгөн актуалдуу темалардын баардыгын ырдап чыктым. Азыркы учурда ошо Кызым деген чыгарма эмне себептен ырдап калдым? Биринчиден ошо жалпы биздин бардык кыргызымдын кыздарына арналат. Жана ошондой эле мен өзүм энемин, кызыма арналат. Кызымдын аты Азель. Азель, ооба. Анан ошондуктан ошо жалпы энелерди түшүнөмүн, өзүм дагы энемин. Ошондуктан бул ырды ырдоого аябагандай бир мага рахаттанып ырдадым деп айтсам дагы жаңылышпаймын. Ошо анткени энелик мээрим дегендей. Жакшы көрүп. Анан ошондой белгилей кетсем, ушул ыр үчүн аябагандай атактуу, таланттуу композитор, аранжировщик, продюсер ошо Эркин Меркановго дагы аябагандай рахматымды айткым келет. Бул чыгарма өзүмө аябагандай жагат. Ошо студиядан дагы аткарып атканда дагы мындай чын жүрөктөн чыгарып аткардым деп
айтсам да жаңылышпайм да. Өзүмө бул чыгарма негизи жагат. Анан кийин ошо кыргыздын кыздары бактылуу болсун деген эле ой. Кыргыздын кыздары ошо чоңоюп, ошо түгөйлүү болуп, бактылуу болсун деген ой. Ошо анан кийин ушундай кыз узатуулар болсо дагы чакырып туруңуздар демекчимин, кыргыз элим. Чогуу узатабыз. Азыркы учурда актуалдуу болуп атпайбы? Ооба. Бирден бир себеби да ушул баягы жакшылыктарга чыгуу иретинде да жаздырсаңыз керек, э? Ооба. Албетте, анткени мен ойлойм, ар бир чыгарма мындай элге жетип, элге жагып деген ойда. Мисалы үчүн менин оюм ушундай, анан акча табуу деген максаты дагы бар да. Анткени эми өзүң чыгармачылыгың мындай сага дагы бир мындай баскан турганыңа акча таап турса, андай бир эмелер алып келсе жакшы да бул. Анткени мындай жакшылыктар дагы көбөйсүн деген да ой. Ошо көптөгөн мындай үй бүлөлөр жаралсын деген ой ошо. Эң сонун кызыңыз канчада жашы? Азыркы учурда 3-класста окуйбуз, 9 жашта. Чоңоюп эле калыптыр, э? Кызыңыз угуп көрүп бул чыгарманы кандай бир сөздөрдү айттыбы же? Айтты. Биз чогуу ошо мен жайында көлдө жумуштар менен жүрдүм. Анан ошо көлдөн шаарга келип, чогуу кызым экөөбүз студияга келип, Эркин байке үчөөбүз ошо студияда жазып аттык. Ошо орто жайдан бери ошо ордун үстүндө иштеп жүрөбүз дагы. Мына быйыл буйруса күз маалында презентациясы болду буйруса. Ошондуктан кызым өзү күбө болду. Ырды жазып атканда. Аябагандай кооз ыр экен деди. Ошо чында эле аябай мындай аябагандай обону күчтүү, кулакка уккулуктуу мындай обону да сонун да негизи. Анан кызым ошо орусчада сүйлөп калат дегенде, мама, очень хорошая песня деди. Очень красивая деп. Жакшы сөзүн айткан экен да. Анан баягы бул өзүм кызым бар үчүн чын дилден ырдадым деп атпайсызбы? Ойлонгон жоксузбу ошо кызыңызды кийин турмушка узатып атканыңызды? Мисалы, ошо жакшылыктарга чыгып атам деп атпайсызбы? Ошол сезимдер келген жокпу сизге? Ойго келет экен ар кандай ойлор келет экен. Анан чыгарманы ырдап атканда мен ошо машыгып атканда көп негизиле ыйладым. Билбейм эмнегедир, мындай ушундай бир толкундоо сезимдер болду менде. Анткени ошо ар кандай ойлор келет экен да. Ошо анда ойлоп, анан убакыт кандай өтүп атканын дагы мындай бир сыйра анализдеп, мисалы үчүн качан 1-2 жыл мурун эле кичинекей элебиз, биз дагы мындай жашыраак дегенде, анан кызым да чоңоюп баратат деп ошо бир сыра машыгып атканда болуп атты. Жакшы, эң сонун. Азыр бир аздан кийин көрүүчүлөр эч кайда алсабай туруңуздар. Ушул клипти биз сиздер менен биргеликте көрөбүз. Бир аз тыныгуудан кийин анан ага чейин дагы суроо. Ушул клипте ушул формаңызды кийип чыктыңыз да, атайын ушул клип үчүн тиктирилдиби, формаңыз үчүн айта кетиңизчи. Ооба. Негизи биз костюмду тигерде аябагандай мындай чогуу болуп ойлонобуз, план түзөбүз кадимкидей эле. Анан ушул костюмубуз дал ушул ырга туура келип калды деп ойлойм. Анткени гардеробныйда 1-2 эле костюм эмес, көп эле костюмдар, Кудайга шүгүр. Анан ошо атайын тиктирдик деп айтсак дагы болот. Азыркы учурда дагы тигип атабыз. Эми аял кишинин гардеробунда көйнөк көп болсо дагы аз эмеспи? Ошондуктан мен бирок ошо өзгөчө болгон жагат мага. Анан чогуу иштешкен ошо Эркин Мейирканов продюсерим. Ошо экөөбүздүн ой жүгүртүүлөрүбүз, анан кийин көз караштарыбыз аябагандай мындай бир деп айтсам да жаңылышпаймын да. Ошондуктан көп ошо менин костюмдарымдын автору Эркин Мейирканов. Анан көп сунуштайт, изденүүдө ал адам ар дайым. Анан чогуу баарын көрүп, анан дагы биздин атайын өзүбүзгө тигип берген ошо Асел деген аттуу кызыбыз бар.
биз чогуу иштешебиз. Ошо мен кездемелерди издеп кетем бир күнү Эркин байке издейт, ушинтип командный жумушта. Анан бир күнү Асель издейт, ушинтип кимибиз биринчи тапсак, сапатын көрүп, карап, баарын тигип көрүп, жанагындай пилотный вариант дейт дагы, кийип көрүп, баарын карап туруп, анан кийин болду дегенде Эркин байке колун коюп жарайт дегенде анан кийин тигилип баштайт көзүм. Сонун. Ошондуктан андай бул кандай десем, бул процесс аябагандай мага жагат өзүмө дагы. Сонун экен. Эркин Мейрканов менен иштешип атканыңызга канча болду продюсер катары? Кудайым буйруса 3-жыл. 3-жылга баратат. Ошо, бирок Эркин байке менен мен буга чейин эле 2017 жылдан бери эле чогуу иштечүбүз. Мен болгону ушул аябагандай ырлары жакчу мага, анан аранжировка жазган аранжировканын өзүнүн сапаты жакчу да, аябагандай стили жакчу. Ошондуктан мен дайыма ушул Эркин байкеге жаздырчумун ырларды. Анан ошондон улам чогуу иштешип калдым. Жакшы, анан баягы Назель дегенде элдер башкача кийинген, башкача ырларды ырдаган, баягы ырчы катары кабыл алышат го. Демек, бул сиздин дагы стилиңиз, жана продюсериңиздин дагы сунушу менен турбайбы, Бул албетте продюсеринг болгон кандай жеңилдик, аябагандай бул жакшы нерсе, мага аябай жагат. Бул сөзсүз түрдө продюсердин иши. Анткени баарын карайт, анализдейт. Бул деген чоң жумуш. Мындай сыртынан оңой болуп көрүнгөнү менен, мындай карасак, негизи мындай жумуш аябагандай жеңил эле эмес, оор десем да айтсам болот. Ошондуктан эми бирок биз кандай ар бир чыгармачылык адам өзүнүн фантазиясына жараша жасайт да ишти. Ошондуктан сунуш ар дайым изденүү, ар дайым ошо Эркин байкеге таандык көбүнчө. Ал мисалы үчүн эркек киши дагы да, эркектин көз карашы башкача болот да, биз деген башкача карайбыз баардык нерсе. Ошо баардыгы мени сүйүндүрткөн, ошо баардык ошо сунуштаган ошо жумушу мага аябагандай жагат. Назель айтсаңыз, түшүнүктүү. Жакшылыктарга чыгып атырсыз, бирок башка баягы кээ бир ырчыларга салыштырмалуу көп чыга бербейсиз, жакшылыктарга. Анан баягы чыгармачылыкта иштеш керек, ырлар жазыш керек, продюсерге акча төлөш керек, баягы артындагы иш абдан көп эмеспи, ошончолук акча коротулат дегендей. Кантип жабасыз? Чыгармачылык өзүнүз жакшы эле жабабы? Кантип акча табасыз, мындайча айтканда? Мен негизи эле мындай ойлойм да, ар бир жумуш өз убагында, өз убактысы келгенде бир жакшы бир дыйканчылар болот го, мисалы үчүн бирден барып талааны даярдап, анан кийин талаан даярдай суугарып, анан кийин баардыгын отоп, андан кийин бир убакыт өткөндөн кийин көп салымын кошкондон кийин жемиштерди жыйнап, ошондо да үшүк алып кетпесе дагычы. Жакшы өссө. Жакшы өсүп берсе, ошондо кадимкидей эле баардыгын мөмөсүн алат. Биз деген тиги 1-2 ырдап эле анан кийин 1-2 данекти тигип коюп эле анан каяктагы бир ошонча акчаны самайбыз да. Бул туура эмес деп ойлойм. Бул деген такыр эле, бул менин жеке оюм. Ар бир иштин өзүнүн убактысы болот. Ошондуктан өз жумушуңду туура танда дейт го. Сүйсөң ал жумушту сен ар дайым жаңыртып, аякка жакшы мамиле жасап ал жумушуңа көптөгөн мындай азыркы учурда модно болуп атпайбы, инвестиция деп коет, убактыңды дагы, каражатыңды дагы инвестиция кыласың. Анан кийин ошо буйруса Кудайдын буйругу менен, жардам менен келет. Бирок мындай азыркы учурда акча тапкан менин кесибим бар. Мен өзүм мугалиммин. Көп жылдан бери, мына 15 жылдан ашык балдар менен иштешем, музыкалык мектепте. Жана вокалдан дагы курстар бар менде. Жана ошондой эле кечкисин мен ошо көп жылдан бери эле канча жыл болду, ошо студент болуп келгенден бери эле ошо кафелерди ырдап жүрөм. Аз кененирээк улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Клип «Кызыма» Назелдин аткаруусунда.
Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, Кел чай ичели программасы өз ишин улантууда. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал биз болсо маегибизди дагы да болсо улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ырчым Назель бизде конокто бар. Жогорудан бери клибиңизди абдан айтып атып көрдүк. Эң сонун тартылыптыр чынында. Идея сизге таандыкпы? Ооба, жалпы баарыбызга эле таандык. Деги эле ошо кыздын кичинекейинен чоңойгонуна чейинки убакыт экен, э? Ооба. Биз ошо Бекзат аттуу таланттуу жигит менен тарттык. Ал жакында эле чет өлкөдөн келди. Ал да аябагандай сагыныптыр өз жумушун, кесибин сагыныптыр. Ошончалык илхому менен тартты. Чогуу ошо студиядан кезиктик. Кадимкидей эле баягы эле даярдык да. Биздики даярдык болду. Анан шыретип эле тартып калдык. Буга чейин аябагандай пландаганбыз. Анан ошо Бекзат келер менен эле тартып калдык. Ошо кичинекей кезинде бала бакчадагы ошо сейилдеп жүрбөйбү ата энеси менен башында. Бул мен өзүм бир тууган инимдин кызы. Аты Аделя. Аделя көптөн бери бийлейт, өзү бийчи. Анан ошо чыгармачылыкка жакын да. Анткени мен төрөлгөнү менен эле мен өзүм аябагандай мындай айтып койсо демөөрчүсүмүн деп десем дагы жаңылышпайм. Мындай кичинекей кезинен баштап эле аябагында көп белектерди бергим келет. Ошо жаңы төрөлгөндө дагы сүйүнчүсүн берип, жанагындай өзүбүз барып роддомдон чыгарат го, ошондо өзүм дагы барып аябагандай көп мындай жакын экенсиздер да. Жакын. Кыз дагы мага жакын. Ошондуктан биз башында эле ошо кызды издеп атканда эле мен ошо Эркинбекке сунуштаганмын да, сүрөтүн жөнөткөндө эле дароо эле Эркинбекке колун койду, кабыл алынды деген. Эми тамашалап атам, кол койду деген. Улам кол койду деп атсаңыз эле ар бир нерсеге кол коет окшойт деп ойлонуп атам. Жок, мен тамашалап атпаймынбы. Эми мындай утверждено деп макулдугун берди дегендейчи, мага болот экен депчи. Биз ошо ар дайым кеңешип турабыз да. Эми бул деген чыгармачылык иш да. Чыгармачылык топ дегендей. Ошондуктан ошо өзгөчөлүгү ошо клиптин ушундай. Андан соң ошо ортодо кыз чоңоюп, андан кийин ошо студенттик кези негизи башында сценарий аябагында башкача болгон. Тартып атканда кичине өзгөрүүлөр болду да. Ошо тарткан күнү ошо өзгөрүүлөр болду. Бирок менимче жакшы жагына өзгөрүүлөр болду. Жакшы. Кызыңызды тартайын деген ой боло эмес беле? Кызымды тартайын деген ой болгон жок. Анткени кызым негизи эле ошо алыс. Чыгармачылыктан алыс. Үнү аябагандай жакшы. Өзүм кызыма вокалдан сабак беремин. Жакшынакай ырларды даярдап атабыз. Анткени кызым өзү языковой класс дейт, ошондой 1-класстан бери окуйт. 3 тилди аябагында жакшы билет. Ошо 3 тилде ырларды азыр машыгып даярдап атабыз, бирок азыркы учурда даяр эмес. Мындай камеранын алдына иштөөгө, ошо анткени бул деген чоң жумуш да. Азырынча даяр эмес. Келечекте аралаштыра берейин деген ой барбы же бар, э? Оюм бар, мен анткени кызым сурайт, мен дагы сизге окшоп ырчы болгум келет депчи. Аябай мындай сизди деген тааныйт, жолдон кетип баратканда мен да ошондой болгум келет дейт да. Анда ырдашың керек, машыгышың керек, даярдык көрүшүң керек десем макул дейт. Анан өзү дагы айтып калат, мен ошонун баарын көрүшүм керек, бий дагы үйрөнүшүм керек деп. Азыр хореография сабагына дагы барат. Ошондук даярдык көрүп атабыз. Анткени мен өзүм бунун баары мен башыман өткөн да. Бирок
кандай десем, мен ата энем мага мындай демөөрчү десем да жаңылышпайм. Бир туугандарым анткени кичинекей чагыман баштап эле ошо музыкалык мектепте фортепиано бөлүмүн берген. Андан соң мен ошо ырдап баштап, ошо кичинекей биздин шаарыбыздагы Кара Балта шаарындагы сынактарга катышып, ошо 6 жашыман эле башталган мен ошо ырдоо мындай кандай десем кесип деп айтса болобу. Ошо анан кийин уламдан улам ошо улуттук консерваторияга барып тапшырып, баардыгын көрүп, ана шоу бизнеске аралашып, мындай жол аябагандай азыр жакшы эле, мындай узун эле да, бир 20 жылдай болуп калды го ушу иштегениме. Анан кызыма деле айтам, мен деле жардам берейин болушунча десем, жок, мен дагы даярданышым керек деп атат. Макул, бул деген ар бир адамдын тандоосу да. Бирок мындай колдоо көргөзөм сөзсүз түрдө. Сонун жакшы болуш керек, ырдагың келип, ушул жака аралашкың келип атса, апаң ошол тармакта жүрсө, сонун колдоо болуш керек да, эгер чындап өзү кааласа, Ооба, Кудай буйруса болот да, ооба. Анткени мындай ар бир биз көрөбүз го, мындай дүйнөлүк дагы ырчыларды деле байкайсыздарбы? Мисалы үчүн ар бир ырчынын апасы же атасы же үй бүлөсүнөн бирөө мындай эме болуп келет го, менеджер болуп чыгат. Ооба, жол көрсөтүп берет. Жол көрсөтүп берет, же ырларды жазып берет. Мисалы үчүн мен көп байкайм ошону. Дүйнөлүк ырчыларды мындай карасам, биографиясын окусам, көп ошо сөзсүз түрдө бар эмес, бирок көбүнчө ошондой да. Эң сонун, балким келечекте көрүп калабыз, Кудайым буйруса, омин. Буйруса. Бул чыгармадан кийин сизде кандай илхомдор ачылды? Да бир башкача ыр жаздырайын деп атасызбы, же ушундай дагы бир ырлар жагып атабы сизге? Ошо илхом деп туура белгилей кеттиңиз. Илхом деген сөзсүз түрдө болуш керек. Азыр илхом махаббат темасына бурулуп баратат. Мен негизи эле чыгармачылык жашоомдо канча жылдан бери жүрөм, махаббат жөнүндө ырларым аябагандай аз. Жок дагы. Ошо биз Эркин Мерканов менен иштеш баштагандан кийин ошо махаббат жөнүндө ырлар дагы ырдалып баштады, кызым жөнүндө дагы ырдалып баштады. Бул менин мындай устатым деп дагы айтсам болот, Эркин Байкени. Ошондуктан азыр аябагандай көп мындай жаңылыктар кирип атат менин чыгармачылыгыма. Жакшы жагынан, Кудай буйруса. Ошо анан ошону дагы түшүнүп ырдаганга дагы убакыт келди го деп ойлойм. Анткени ар бир нерсени мындай өзүң түшүнүп, өзүң мындай жактырып, жакшы көрүп, ошону каалап ырдаганда сөзсүз түрдө башкача болот. Мен өзүм билем да, анткени махаббат жааты жакшы эле. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Анткени жашоодо махаббат да бардык нерсенин мындай ар бир нерсе менен мындай байланышат да, махаббат менен. Ошо любовь правит миром деп жөн айтылган сөз окшойт. Демек, кийинки чыгармаларыңыз бул сүйүү темасында болот экен да, Ооба. Күтөбүз. Анан негизи эле кандай апасыз? Мен ошону сурабай кетиптирмин, жогоруда кызыңыз жөнүндө сурап атып. Мага мындай чыгармачылыкта өтө шайыр айым катары көрүнөсүз да, бирок апа катары мындай өтө олуттуу эмессизби? Ошондой да болуп кетиши мүмкүн. Мен ар кандаймын. Үйдө мен мисалы үчүн азыр шайыр боломбу, үйгө деле шайыр боло берем, бирок кээде мындай аябагандай жоопкерчиликтүү, мындай мисалы үчүн сабак жазыш керек, бир немени туура убагында жасаш керек дегенде мен ушу сиз айтып кеткендей аябагандай олуттуусуз. Ооба. Анткени мен үйдө өзүмдү мисалы үчүн ушинтип тарбиялагамда бардыгы мындай ордорду менен турса, убагында баарын жасасаң оңой бүтөт депчи бардык нерселер. Анан өзүм бактыма жараша дагы кызым мен сыяктуу мындай көп мындай урушпайм аны. Анткени өзү баарын так жасайт, ордорду менен убагында кечикпегенге аракет кылат. Ошо Кудай буйруса жакшы эле тарбия көрүп атабыз. Анан эми ар кандай чыгармачылыкта ар кандай болуп кетет, маанай ар кандай болгону менен балага да таасир этет ал, ооба. Кыз деген өзүңүз билгендей аябагандай
мээримдүү болот, баардыгын сезип турат го. Ооба. Сезип, көрүп, көзүңөн эле эмнеге бүгүн маанайыңыз жок деп суроолор кетет. Анан кийин түшүндүрүүгө туура келет. Ошо ар кандай, ошондуктан мындай түшүнүктүүбүз дегендей. Түшүнүктүү апасы. Апамын дагы, кызым да түшүнүктүү. Жакшы. Канча келечекте балалуу болгуңуз келет? Кудайдын буйругу буйруса. Махабат күчөй берсин. Андан көрөбүз деп коебуз. Ооба. Түгөйлүү болуш керек дегендей. Бул жашоодо негизи түгөйлүү болуп жүргөн аябагандай жакшы нерсе да бул. Жашоодо ошо жашоонун маңызы, анан ар бирибизге ошо ак сүйүү кааламакчымын. Баарыбыз түгөйлүү болойлу. Анан махабатыбыз күчөй берсин, ак сүйүүбүз күчөй берсин. Эң сонун деги эле ааламда сүйүү орун тапмайын, адам жашоосу оңолбойт деп коет экен да. Ошон үчүн ааламда сүйүү болуп турсун, ал сүйүү жүрөктөрдө болсун, жүрөк баарыбызда соғуп турсун дүкүлдөп дегендей. Ошол нерсени баардыгыңыздарга каалайбыз. Негизи баягы ар бир чыгармага сүйүүңүз күч болуш керек, мисалы ар бир чыгарган баягы чыгарма өзүңүн балаңдай болуп калат деп коет го. Сизде да ошондой болсо керек, ар бир чыгармаңызда өзүңүздүн автордук ырларыңыз дагы бар. Анын баары ошо башыман өткөн. Мен негизи эле ошо шоу бизнеске биринчи кадам таштаганда өзүмө таандык ырларды ырдап чыккам. Мисалы үчүн Барата туфли, андан соң Күйөө издейм деген чыгарма 2013-жылы Булар өзүңүздүн чыгармаларыңыз. Аяй кайнене, обондор мага таандык жана темалары. Ошондуктан ар бир ырдын өзүнүн тарыхы бар. Бул дагы мындай мен үчүн мындай бир кандай десем бир байлыктарым деп ойлосом, балдарым менин. Анан кийин мындай бул дагы бир жашооңдо өткөн бир эме да, этап дегендей. Ошо анан мисалы үчүн Аяй кайнене деген ырды жазганда акын менен иштешкенде, ошо чогуу Динара эже менен Бейшеналиева, ошо сөзүн жазып атканда аябагандай көпкө созулганды. Анан мына эртең бүрсү күнү аранжировщикке барыш керек болуп калды. Ону жазып койгом. Анан кайрмасын жаза албай отурабыз да, такыр жаза албай койдук да. Деп анан кийин кызым ошондо 1,5 жашта болчу. Жаңы тили чыгып аяй деген сөздү көп колдончу да. Аяй деп жаңы тил чыкканда бала ошондой дейт го, аяй. Ошондон соң мага идея келет. Аяй кайнене, аяй келинге деп, аяй келинге, аяй кайнене деп. Ошондон ошо ар бир нерсенин, ар бир ырдын ушундай бир тарыхы бар да. Күйөө издеймдин дагы ошо айтсак азыр эфир жетпей калат. Эң сонун мынакей кичинекей кызыңыз сонун идея берип, ушундай кайрма жыр алып калган экен. Алдыда кызыктуу маек болот, эч кайда алыстабай туруңуз. Көрсөтүүбүздү улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин башкы демирчүбүз жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана байдандын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды уланталы. Биздин чайыбыз кандай экен, Назила? Мен кирип келгенде эле ошо чайдан даамыз дегенде эле аябагандай сизге айтып кеттим эле, жогору жакты деп аткансыз. Аябагандай жакты, мындай өзгөчө чай экен, чындап эле мындай жөн эле мактай бербейин, бирок чындап эле мындай жагымдуу экен, даамы дагы, жыты дагы жагымдуу. Чайдан ичип отуруңуз. Чай үстүндө биз маегибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ырчын Назел бизде коноктуу. Жогорудан бери кызыктуу маек куруп атабыз. Мен үчүн дагы чоң бир өзгөчө жаңылыктарды сурагым келип атат. Мисалы, майда нерселер билинбей өткөтөт го, бирок мисалы ошол кайнене ырыңыз жөнүндө сонун бир
мисалы кызыңыз ай деп атып ошондон улам кайрылмасы жаралган деп караңыздарчы, кандай сонун нерселерди биз билбей эле уга беребиз, Анан мындайда негизи азыркы учурда Инстаграмда активныйсызбы, мындай бат-баттан киргизип турасызбы? Ырчылар мисалы азыр ошол жактан эле өтө популярдуу болуп, кирешенин баарын ошол жактан таап ачат. Мисалы бир караганда ырчы үчүн бул тармак керек бекен негизи? Керек, аябаганда керек. Бир гана ырчыга эмес, негизде азыркы учурда ошо ар бир кесиптин ээлерине керектүү баракча деп ойлойм. Аябагандай жеңилдик жараткан бул баракча, чындап эле. Бирок болгону ошо туура алганга мындай үйрөнүш керек да. Же болбосо колуңан келбесе, ошону жакшы кооздоп жасаган, рилстерди тарткан адамды тандап эле, акчасын төлөп эле ошо иштетиш керек, жасатыш керек. Сиз кандай кылып атасыз? Мен негизде азыркы учурда блокко түшүп калган өзүмдүн биринчи барагым. Азыркы учурда жаңы баракчаны ачкам. Анан Инстаграмды ошо кечээ мурда күнү эле мага мындай эме айтып кетишти. Каалоо тилектерин Инстаграмды жаштак иштетпейсизби депчи. Бирок ТикТокто меники өзүмдүн көптөгөн подписчиктерим бар. Мен ТикТокто аябагандай активдүү болгом бир убакта. Жандуу подписчиктер, анан кийин ар дайым эмеге чыгат, рек деп коет, рекке чыгып турат. Эң көп көрүүлөр канчага жетти эле? 150 000. 150 000 ошо бийлер. Мен бийге аябай кызыкчумун да бир убакта. Азыр деле бийлейм. Ошо машыгып атам азыркы учурда дагы. Көптөгөн сабактарды алам, бирок мындай индивидуалка деп коет, ушундай. Анан ошолорду үзүндүлөр тартып эле рекке чыгып кеткен. Анан Инстаграмды болсо билбейм, негедир жакшы иштете албай атам азыркы учурда. Бирок бул аябагында керектүү нерсе. Ошо бирок жакшы буйруса иштетебиз. Ошо бир жазыш керек болот атат. Рилстерди тартыш керек. Ал үчүн дагы бир адам жаныңда жүрүш керек да. Бул кадимкидей эле кесипке айланбадыбы? Ошо. Атайын мобилографтар иштеп, акча таап азыр, Бирок рекомендация чыгып калат экен, мен таң калам да, дегенде. Аябай деле тытынып деле мындай басымдык жасап деле иштеткен жокмун Инстаграмда азырчы. Бирок болгон рилстерди киргизип коем, ошол дагы рекомендация чыгып аттыр. Анткени мага байланышып калышат. Мисалы үчүн бүгүн эртең менен деле байланышты, ошо личкага жазышат. Балким иштесем жакшы болуп кетет мындан ары. Ооба, иштешиңиз керек экен, Азыркы учурда шоу-бизнесте күндөн күнгө өзгөчөлүк, күндөн күнгө жаңы ысымдар, жаңы ырчылар дегендей дагы эмне өзгөчөлүк киргизсе болот сиздин оюңуз боюнча? Анан баягы жаңы чыгып атканбы же азыркы учурдагы шоу-бизнестеги жаштар арасында дейли, кимдин чыгармачылыгын мындай баалап сиз көрөсүз? Ошо мен баалаганын билбейт экенмин. Жүрөк эмнени тандайт, ошону угам да. Азыркы учурда жаштар аябаганда көп, сиздер айткандай эле. Эми чыныгы өзүнүн кесибин сүйгөн адам улантып кете берет экен да, жаңылыктарды киргизет. Ошо анан аябагандай бир басымдык жасап, бир жашты айткым келген жок азыркы учурда. Мындай. Ошо бирок ар бирине мындай ийгилик каалаймын. Ар бир адамдын ошо изденүүдө болгон мага жагат. Изденүү болуп жана эмгекчил деп ойлойм. Эмгекчил болгон жакшы го. Анан бир күндүк эле акча табуу максаты болбош керек деп ойлойм. Ошо чындап эле сүйүп. Ошо анан кыбыраган кырашат деп коет. Сизден дагы эмне өзгөчөлүктөрдү күтсөк болот? Кандай өзгөчөлүктөрдү күтсөк болот? Бул атайын өзгөчө. Айтпай турасызбы? Ошо да атайын өзгөчө болсун деп дагы жасабайбыз да биз. Бул кандай бизге өзүбүзгө жагат бул нерсе. Кээде атайын биз күтпөйбүз ал нерсени. Муну жасасак, атайын монда өзгөчө болот депчи. Болгон биз бул нерсени жакшы көрөбүз. Анан ошол процесси көбүнчө жагат бизге. Анан ошо анан көрөбүз кандай болот экен.
Жакшы. Азыркы учурдагы, мисалы, Кыргызстандагы шоу бизнес дейли, маданият тармагынын өсүшү сизди сүйүндүрөбү негизи эле? Маданият тармагыбы? Жалпы эле маданият тармагы дейли. Эмнеге Же сүйүндүрбөсүн? көбүн эсе баягы ошо сиз айткандай дароо бир тааныла калсам деген бир көздөгөндөр көп болуп атабы? Ушул кандай ойдосуз? Мындай жакшы эле өсүп атабызбы же көбүн эсе ушул тармак ээлеп кетип атабы дейм да? Батыраак таанылып, хайп боло калып, кайра жок болуп кеткендер көп болуп атпайбы? Бат таанылса бул дагы жакшы да. Бул дагы жакшы, буну дагы эске алыш керек. Бирок ошону улап кеткен адам жок болуп атат да. Мисалы үчүн эң кыйын ошол да. Бат атактуу болгон оңой эле. Ошону улап кетип, ошондон улам иштетип, дагы болсо дагы көп убактыңды ошого коротуп, ошо сүйгөн кесибиң чындап эле болсо, ошону чоң даражага жеткирген ошол оңой эмес да. Ошондуктан мен ойлойм, азыр баары жакшы эле, баардык нерселер ошонун баарын кабыл алыш керек. Бирок эми көбүнчө ошо жанды уурдаганга басымдык жазып атышат көп орчулар. Мен негизи жанды уурдагандан, мисалы үчүн, кафеде көп ырдап калгам, ошондуктан мен да коркпойм деле. Фонограмма ырдаганда мен ачык эле айтам, мен азыр фонограмма ырдайм деп элечи. Анткени микрофон иштебейт. Микрофонуңар эптеп чыгып атат сүйлөгөндө да чыкпай атат. Анан деп эле ачык эле айтам, мен азыр фонограмма ырдайм деп эле. Анын баары эле билет. Мисалы үчүнчү. Ошо ачык эле айтыш керек, же болбосо ошо жанды уурдаганга шарттар болсо жанды уурдаганга аракет кылыш керек. Мисалы, жакшылыктарга барып калганда көбүн эсе ушул тойканаларда жанды ырдаганга болбойт деп айтышат да ырчылар, бирок болобу ырдаса? Болот. Анткени ар бир ошо Борборубузда канча деген кафелер курулду, ар биринин сапаты ар кандай. Мисалы үчүн көбү салганда эптеп эле сыртын кооз кылып эле, ичин дагы кооз кылып эле, анан бирок жакшылыкта деген кулак кандай жагымдуу кылыш керек да. Ал үчүн акустика деп коет, ошонун баарын ойлонуп салган кафелер көп эмес. Ошондон уламго дейм. Кээ бирөөсүнөн ырдаса болот, Ооба. Бирок көп жерден мындай мурун фонограмма жок болгондо деле ырдашчу эле го. Ырдаганга болот, баары эле мындай колдон келет, бирок билбейм эмнеге ырдабайт. Бирок ырдаш керек, мен өзүм деле ошо айтам, жакшылыктарга жанды ырдаган жакшы. Анткени мен бун башыман өткөн да. Биз кафеде канча 3 сааттап деле ырдачубуз. Мурун фонограмма жокто деле иштеп калгам мен, мисалы үчүнчү. Жанды ырдап, ошондуктан мен жанды ырдагандан коркпойм. Билбейм, калгандарын билбейм, балким тамак ооруп калганда ырдалбай калат, ошо. Түшүнүктүү. Назила айымды баягы коркпосоң ырдай алат. Жакшылыктарга чакыра берсеңиздер Ооба, Кудай буйруса. Анткени көбүрчүларды баягы айтсак эле жок деп баягы ошо техникага, тойканаларга кандай десек эми, аларды күнөөлөп койгон жактары көп го. Ошондуктан Назила айымды чакыра берсеңиздер жандуу ырдап бере алат. Ооба, фонограмма ырдасам ачык эле айтам, азыр фонограмма болот деп. Кээде жанагындай техника болбой иштебей калат, өтпөйсүзбү? Ошондо айтам, бүгүн фонограмма деп. Ошондой учурлар болду беле, мисалы ырдап атканда өчүп калган? Болгон. Болгондо дагы. Эмне кыласыздар ошондой учурда? Болгондо дагы чоң бир стадиондо болгон. Ошол маалда жаан жаап, ырдап атканда өчүп калган. Музыка бүт өчкөн, микрофон дагы өчкөн. Анан кийин мен жанды ырдап баштадым. Негизи ошо жанды ырдаганда кичине бийигирээк алыш керек да, ноталарды, ошондо катуураак угулат. Ошондо эл өзү колдоп кетет экен. Жана эл колдоп кеткен, мени эл кол чаап, ошо элдин деми менен жүзүм ачылып, илхомум келип, аябагандай баркым көтөрүлүп, аябагандай настроение көтөрүлүп дегендей, ошо жакшы концерт болгон ошондо. Болот андай учурлар. Бирок анда кабыл алыш керек, мындай
орусча айтканда расстраиваться этпеш керек да. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, баягы ырчылар арасында кызыктуу учурлардагы биз билбеген нерселер дагы көп болуп турат. Бирок байкатпастан ошентип дароо улантып жандуу үн менен ырдап кеткениңиз сонун болуп турду, э. Эмне дейсиз, Назила айым, мына ушинтип убактыбыз дагы аягына келип калды. Сизге ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Сизге эркин микрофон берели, журтка кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот. Чоң рахмат, ошо сизге дагы аябагандай ыраазымын. Ошо бүгүнкү күнүмдү, таңымды сиз менен тосконума бирге кыргыз элиме болсо ар дайым токчулук кааламакчымын. Ар дайым нан болсо дагы ыр болот дегендей. Жакшылыктар көп болсун, ошо кыздарыбыз бактылуу болсун. Мына ушундай. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Дайыма келип туруңуз дегендей, анан жогоруда бизге эфирге келгенде эле чайыбызды аябай жактырдыңыз. Дагы сонун экен деп. Ушул чайдан сизге белек катары берип коелу. Пиала Голдтон мына ушул чайды барып демдеп кызыңыз менен чогуу ичип коюңузчу. Чоң рахмат. Аябагандай өзгөчө белек болду. Чындап эле мен чайды аябагандай жакшы көрөм. Сизге ыраазымын. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто ырчы Назел болду. Биз болсо сиздер менен коштошпойбуз, болгону кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин дейли. Дайыма биз менен бирге болуп турган бүгүнкү 2 саат аралыгында биз менен бирге болгон ар бир көрүүчүбүзгө дагы бир жолу ыраазычылык айталы. Анда биз эмне дейбиз? Коштошуунун аягы сөзсүз жолугушуу менен болсун дейли. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.